Улукбек, саламатсызбы? Сиз чек ара жаңжалы чыккан Баткен облусуна гум жардам жеткирип барып, өзүңүз дагы анан гум жардам элге жетпей, ӨКМдин кампаларында чирип жатканы тууралуу бир нече видеону чыгардыңыз. Ушул боюнча клубдун окурмандарына айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Ооба, туура айтасыз. Баткенге барып, Коголаңда ошол Баткен элинин турмушун, реалдуу картинаны, ал жактагы чыныгы муктаждыктар жөнүндө бир билекелүүнү максат кылып барганбыз. Барганда эле ошол Баткендин кире беришинен эле бизди элдер тосуп алып, өздөрүнүн ошол көйгөйлөрүн, өздөрүнүн бүгүн ошол абалда кырдаалда жаралып жаткан жагдайларын ачык айтып, бизден жардам сурап кайрылды да. Биз Бишкекте жүргөндө эле ушундай чалуулар болуп, бизди келүүбүздү абдан өтүнүшкөн. Анан барып көрдүк, акыбал Баткенде абдан оор экен. Анткени Баткенге барып, бияктан сүйлөп жүргөн бирок Баткендин өзүнө барып туруп, ал жактагы акыбалды көрүп туруп, анан бир бүтүмгө келет да. Любой адам барса, биздин жарандар ошол акыбалга бир абдан жээнекей өзгөчө статус алды ошол Баткенде. Өзгөчө макам менен бүгүн иш кылып атышат. Бирок Баткенде элдин бүтүндүгүнө, коопсуздугуна бүлүнүп туруп аткан көп жагдайлар бар экен. Эми биз гум жардам боюнча токтололу. Гум жардам чындыгында кыргыз элинен айланса болот да. Кандай гана жагдай болбосун, ушундай башын бириктиргенде, бир күчкө айланганда абдан өзүн көрсөтөт. Мына ушул акыбал Баткендеги окуяда да болду. Эбегейсиз жардам болду. Ошол күнү биз барганда 750 000 тонна гум жардам барган экен. Андан бери канча күн барды, ал так эсеби, акыркы эсеби менде жок азыр. Бирок мен ошол жерден барсак, абдан мындай бир шалаакы да, кайдыгер баары мындай каткырык, куткурук. Ошол жерде эмне болуп атат? Госуправлениеда ошол жакта муниципалдык кызматта иштеп аткандар, ошол жерде жооптуу адамдар, МЧСтин адамдары бир топ мындай бир эме кылып атты да. Кайдыгер мамиле жасап аткандыгын көрдүм да. Анан эми Ошол кайдыгерлик эмнеден байкалды? Гум жардам дарегине жеткирилбей аттыбы же болбосо туура бөлүштүрүлбөй аттыбы? Ушуга кененирээк токтолуп кетсеңиз, кайдыгерлик. Бизде мындай болду. Барсак, гум жардам аябай түшүп атат, аябай барып атат. Бирок элде ошончолук шек жаратуу, күмөн ойлор пайда болуп атты да. Анткени буга чейин мурдакы жылы ошол мындай окуяда гум жардамдар ээсине жетпей калган. Ал деле дал ушундай кайдыгерлик, шалаакы мамилеликтин айынан ушундай элдин нараазычылыгын туудурган да. Ошол жагдайдан барсак, бизге эл ушинтип атат, бизге келбей атат, биздин үнүбүздү укпай атат, бизге келсек атаңа бар, энеңе бар кылып атат. Мындай кырдаалда жардам бербейт деп эл даттан. Барсам, мына эл ошол күнү өз өмүрүнөн кан жутуп, айылын, үйүн таштап, жакындары менен аман эсен соо качып чыкканына сүйүнүп, ушундай кан жутуп турган эл ошол жерге келсе, бир акмак, ошол жердеги бир мамлекеттик кызматта отурган адам эмне кылып атат? Сен айыл өкмөткө бар, сен акимге бар, сен губернаторго бар, барып уруксат алып кел, актка кол койдуруп кел, анан кийин биз жардам беребиз деп, мындай ушундай акыбалда эмне деш керек да, мындай акмактардычы? Ушундай ситуацияда бул акмактар ошентип атат. Бул эмне деген жетип бүткөн акмакчылык, нааданчылык булчу. Мына биз барсак эле дал ушундай көрүнүш. Анан губернаторго жолуктум. Түз эфирде суроо бердим: губернатор, силер моундай болуп атса акыбал. Анан силер бюрократия кылып, буякта акмакчылык кылып атсаңар, мунуңарды кандай түшүнсө болот? Элге силер мамлекет эмес, биз элдин жардамын айтып атабыз. Мамлекеттен жардам сураган жокпуз. Биз эл берген жардамды элге түздөн түз тоскоолдуксуз бергиле деген сөздү ошол жерде губернаторго айтты. Ал ошол жерде губернатор мырза таң калымыш образда, ой кокуй, мындай болуп атканын мен билбептирмин, мындай болбошу керек. Биз сиз айткандай жөнөкөйлөп түшүшүбүз керек. Бул жак доступный болуш керек. Каалаган адам барып алып жеш керек ал жактан.
элдин жардамы болуп атса тем более деп ушинтип жакшы образды создавать этип жооп берди интервьюда. Анан эртеси мен кайра бардым. Гуманитардык жардамды көрүп коелу. Губернатор айтты, эртең мени менен чогуу баргыла, кааласаңар коомчулукка көрсөтүп берели. Жеринен текшерейин. Чогуу биз менен барбайсыңарбы деп губернатор ушундай деди. Анан антип мынтип биздин убактыбыз болбой, эртеси түштөн кийинирээк биз бардык. Барсак, картошкалар чирип жатат эшикте, кеткен. Ичине кирсек, эми өзүнүн санитардык нормалар бар да, тамак аш коопсуздугун сактоонун эрежеси бар өзүнүн. Бирок ал жакка барсаң, кой дер, кожо, ай дер, ажоо жок ал жерде. Баары чоң, баары тетрак кагаз алып алган. Бирок ал жердеги акыбал жанагындай. Эшикте элдер кезерип турат. Мага тамак бер, бүгүн 50 киши бизге буяка жетпей атат, буяка 30 киши. Мына күнү бүгүнкүгө чейин мага жазып атышат. Тамак жетпей атат депчи. Баткенге урматтуу кесиптештер, урматтуу активдүү коомчулук, активдүү жарандар, өзгөчө мышлениядагы биздин инсандар, интеллигенция. Баткенге көңүл бурушубуз керек экен. Баткен абдан оор акыбалда экен. Баткенде биздин реформага абдан муктаж экен. Чыныгы реформа ошол жакта болушу керек экен. Айыл өкмөтүнөн баштап акимине чейин ар бир кызматкерди бүгүн ротация кылыш керек деп ойлойм ошол жакта. Мына күч кызматкерлери портелерди аңдып калыптыр ал жакта. Контрабанда эбегейсиз чоң экен. Мына согуш болуп аткан күнү ошол жерде насыбайларды ташып аткан контрабандисттер кармалып атат. Демек бизге Баткенге көңүл сыртында, көздөн да алда, көңүлдөн да алда болуп кетиптир да. Ошондуктан мен айткым келет, биз Баткенге бул сапарыбызды акыбал турукташып, бир катар оң жолго түшүп калсын. Баткенге барышыбыз керек экен. Ар бирибиз барып туруп Баткендин көйгөйүн көтөрүшүбүз керек экен. Ал жакта маселе оор экен. Ошол сиздер барып тартып ачыкка чыгаргандан кийин эл арасында жардам алуу, алыскы аймактарга, жетпей жаткан аймактарга жеткени тууралуу мындай кабар келдиби? Бул эффект абдан жакшы болду эффект. Анткени булардын көзүнө сайып, көзүңдү ач деп туруп айтмайын сайын, биздин практикада бул нерсе болгон. Жөн эле айтып койсоң аны кылбайт. Көзүңдү ач деп коомчулукка чыгаргандан кийин анан булар кыймылдап баштайт. Ошондон кийин мына холодильниктерди киргизди ичине, тамак аш коопсуздугуна ылайыктуу стандарттарды кыла башташты. Анан жетпеген жерлерге жеткизгенге, ал жакта продуктаны сактабаганга мындай бир кыймыл башталды да. Губернатор өзү муну контролдоп бир иш аракеттерди жасады. Бул көзгө көрүндү. Бирок дагы деле көңүл жылтарлык болгон жок. Эптеп эл чогултуп берген каражат жардамды эффектүүдүү тарата албаган бул МЧСте да күнөөчү. Мына бүгүн биз эмнени айтып атабыз? Бүгүн бир нерсе болсо эле президенттин анан Ташиевдин жоопкерчилигин карап атат да. Ошолорго эле барып арыз арманын айтып калды. Анткени биздин жергиликтүү бийлик иштебей калды. Ошол жерде аким, губернатор, мэрия отурат да ошол жердечи. МЧС отурат мына Баткенде. Бирок маселени жаратып, маселени чече албай калышты. Анан ушундай акыбал жаралып атат. Биз ошону айтып атабыз. Мына МЧСте ошол жерде эгер жардам бере албайсыңар, мындай жардамды тарата албай атасыңарбы, мойнуңарга алгыла. Ачык эле жардам сурасаңар, эл жардам берет силерге. Азыр социалдык тармактарда эвакуацияланып келген адамдарды жайгаштырууду дагы бир топ көйгөйлөр, аларды дагы тамак аш менен камсыздоодо бир топ көйгөйлөр айтылып атат. Бул жалпы эле сиз айтып кеткендей мамлекеттик машинанын ишти уюштуруу жөндөмдүүлүгүнөн балким күмөнсөнүп атат. Ошондуктан сиздин сунушуңуз маселени алып чыккандан кийин кандай сунуш берет элеңиз? Эмне кылсак болот бул ишти бир жолго коюш үчүн? Бизде негизи бир гана мекенибиз, бир мамлекетибиз, бир элбиз. Биринчиден, экинчиден, бул жерде активдүү коом, жарандык коом алда канча күчтүү болуп кеткендигин айгинелеп турат. Мамлекеттик машина бүгүн кадр кризисинен улам жооптуу мамлекеттин чоң эшелонунда отурган тиги Дайырбек окшогон адамдардын айынан ушундай чалакылык жагдайлар ачылып атат. Демек, бул жагдайда уялбай туруп эле мындай өзүнчө эме кылбай, мамлекеттик машина бул күчтүү. Чоң функция көп нерселери бар мындачы. Анан эми ошону
ишке ашыра албай жатышат. Коомчулуктан жардам сурашы керек азыр. Коом бул нерсени түздөп кете алат. Жарандык коом жардам бергенге даяр. Бирок жарандык коомду тажиктерден өткөн душман кылбай, тажиктерден өткөн мындай бир терс каарман кылбай, күнөөлөрүн мойнуна алып, деңгээлдерин түшүнүп, жарандык коомдон жардам сураш керек. Коомчулуктан жардам сураса, коомчулук бул нерсени оңой эле жолун көрсөтүп, жолун коюп, мындай бир акысыз эч бир нерсенин кереги жок эле коомчулук үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн баары жардам бергенге даяр. Бирок тескерисинче жанагындай жектеп душман көрүп антип мынтип атканы бул акмакчылык да. Ошондуктан биз ойлойбуз азыр эми бул жагдайда өтө жоопкерчиликтүү адамдарды коюшу керек. Мисалы үчүн МЧСте канча ошончолук эле эмне чоң бир министрлик, бирок элементардуу элдин жардамын эптей албай койду да. Мунун эгерде чын эле акыбал ушундай кризистик абалда болуп, чын эле колдорунан келбей, чын эле мындай жетишпей аткан болсо, жардам сураш керек коомчулуктан. Бул жерде коомчулук толук түрдө бул нерсени жөнгө салып кеткенге даяр. Мына көрдүңүздөр, интернеттен кандай иштеди жигиттер, балдар, кыздар. Мунун баарын эч ким уюштурган жок. Жарандык коом, биздин жарандар өздөрү уюштурду баарын. Ошондуктан мен ойлойм, азыр бул жерде мамлекетке болгон ишенимди алып келиш керек. Мамлекетке болгон ишеним бул мындай бири-бирин жектөөдө эмес. Мисалы үчүн ошол кампага онлайн видео коюп койсо болбойбу? Болот. Ошол жерде наблюдение кылып, ал жерде элементардуу мына гум жардам таратып атканда биздин кыз келиндер бар. Баткенде түштүктө өзгөчө менталитет, мисалы үчүн. Ойлонгон жок бирөөсү дагы. Биздин аялдар, кыздар женский каражаттарды барып сурагандан уялат эркектерден барып. Жардам барып атат. Мага керек деп сураш, түштүктө ошондой менталитет. Буга биз аны да эске алышыбыз керек эле. Бирок андай бир аял киши жок ошол жерде, гум жардамда. Тараткан. Ошол жерде МЧСтин бир да аял киши ошол жерде кыз келиндер барса, сурагандан тартынышат байкуштар. Эмне кылыш керек? Туура. Элементардуу бул нерселер жөнөкөй эле нерсе да. Ошондуктан эми биз ойлойбуз, биз буга таарынып жатып калбайбыз. Мамлекетибиз үчүн биз өлкөбүз үчүн кызмат кылып атабыз. Кайсы бир лицого, кайсы бир чиновниктин кызыкчылыгы эмес, бул жерде мамлекеттүүлүктүн кызыкчылыгы үчүн жандал бастап атабыз. Бизди душман көрбөш керек. Тескерисинче профессионалдар барышы керек ал жака. Ошондуктан профессионалдар болбогондугу үчүн ушундай атала чалынып атат да.